ушунча милиция. Милицияга рахмат деп коелу. Келгиле. Милиция! Эл менен. 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 Биз тартиптүүбүз, милициялар, урматтуу офицерлер. Биз бир дагы акурак таштабайбыз бияка. Биз милициянын душманы эмеспиз. Ушуну бир билип алгыла, офицерлер. Силер да карапайым элсиңер, силер политик эмессиңер. Силердин да талаңар, талашабыз, зарплатаңарды бербесе. Чыгабыз. Биз атлетчилик үчүн. Милиция! 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 БШК! БШК! Коркмосун дейбиз азыр, БШК! Коркмосун! БШК! Коркмосун! БШК! Коркмосун! Рахмат! Элим, жерибиз, браттар, эжелер, барыңарга рахмат. Эми Кудай буйрса асман барын көрөбүз. Эртең чечимде көрөн. Бул БШК албай койсо, өзүнүн укугу. БШК чечимди биринчи соттун чечиминде эле албай койсо болот. Алып туруп да кечигип калдыңар все деп кайра берип койгонго болот. Туп-туура. Биз да мыйзамды билебиз. Ошон үчүн бүгүн биз жеңилген жокпуз. Жеңилген жокпуз. Күрөшүлөнөт. Биз аягына чейин туруп, мынакей. Азыр мына соттон бияка чейин келип, ушул мамлекеттик комиссиясы эчтекеден коркпой артында эл бар экенин көрсөтүп келдик. БШК! БШК! Молодец! БШК! Молодец! Молодец! Милиция! 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 Мына, достор, көрдүңөр да, так кырмыз жок силерге. Ошон үчүн азыр баарыбыз ушундай тартиптүү, адептүү. Биринчи жолу кырды окшойт, кечирип коебуз. Милиция эл менен да, Мен да офицермин да. Мен да милициялар менен көп иштешкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын иштей турган мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу. Ооба. Элдин баары деген үйүнө тарашты. Ошон үчүн комиссиянын эртеңки чечимин угабыз, барыбыз, көрөбүз. Бирок биз ошол комиссиянын чечимине жардам беребиз. БШКга жардамга чыгабыз. Кудай буйрса эл журт, рахмат силерге. Азыр эми кайра эле кетелик, просто эле биз тартипти көргөзөлүк, митингдин жаңы маданиятын көргөзөлүк, Топ-туура. Бизде да жим бар, бизде да ачуубуз келип турат. Бирок сабыр кылалык, Үнүм чыкпай калды. Колдойбуз. Бар эл үчүн, мамлекет үчүн, жер үчүн. Аксакал бирөөңүз бата бериңиз, кеттик, давайте. Аксакал келип бияка чыга, ким? Аксакал чыккыла, аксакал. Аксакалдар чыккыла. Апалар кимге бөөңөр чыгып, бата бергиле. Кайра артынан карайлык. Мына, Гүлжамил эже, батаңызды берип коебуз дагы. Биздин атыбыз Гүлжамил. Милицияндагы бүгүн эметтик, чарчатып окшойт. Кагалайын эми бүгүн мынакей ушундай улам кандай кирдүүнө келип атса деле сот дегендин уяты жок экен, эми көрүп атабыз. Кечке турган ушу мээнетти актап баягы адилеттик деген сотто калбай калыптыр, көрүп атабыз. Ушундай бир жагынан жыртыкка капка шибегени киргизгендей болуп жүртүп оркоюп Кыргызстан партиясынын кирдүүнөсү көрүнүп турса дагы ошону капка катып атат. Уялбай соттун бети жок экен, мындайча айтканда сотто уят жок экен, гумандуу сот калбай калыптыр эл журт. Жок бекенби сот? Жок. Анан андыктан эми мына БШК Шайлдабекова айым ушу жерде бекем турушу керек деп биз күтөбүз. Ооба, энелер жаратмандар, энелер акылмандар, аялдарды, энелер Шайлдабекова эжебизге Кудай кот берсин дагы. Ушу мына эмен чечкиндүү болуп карабасын деп биз суранабыз. Карабасын, партия Кыргызстан партиясынын документин албаш керек. Мындай кир документ жолобош керек. Элди кирдетет мындай дүйнө. Ошон үчүн эл бакыштуу да аяш керек да. Соттордун чечимде, соттор эмне Кудайдан уулу болуп кетиптирби?
Соттар машаяк бекенбиз, соттар кирдеп бүткөн. Ошон үчүн кайра Кыргызстанга чечип берет. Кыргызстан партиясы кандай партия экенин билебиз го. Баарыбыз. Бир кезде Токмокто канчалаган жерлерди менчикке чыгарып алып, канчалаган имараттарды менчикке чыгарып алып, аябай эме кылган. Баарыбыз билебиз. Анан эми эл жұрт Kağlayın öldür. Ana amin. Kudaydan aldım. Ayke'ye. Sumkasından altlarına sırayla. Öldür baba. Çarçabınlar barınar Kuday kuat dersin. Kuday uşu görüp. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын астындабыз. Бул жерде көптөгөн жарандар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми бул мыйзам боюнча азыр аксакал өзү. Assalamu alaikum халайык. Рахматуллахи ва баракати. Халайык, бүгүн мына жогорку сот ошондой чечим чыгарды. Бата. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш шайтанир-ражим. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rahmat. Деп Куран тилават менен аякташты. Каласаңыздар кайра түз эфир кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин Facebook'тагы официалдуу группасындабыз. Калган маалыматты өзүңүздөр көрүп аласыздар. Биздин оператор Халык Байкеге терең ыраазычылык жана Мекенчил партиясынын тарапташы Венереже жана Садыр ушул группанын администраторлук укугун алган мен Илимбек Исраилов. Венереже, бүгүнкү күндөн сиздин өзүңүздүн ой пикириңиз? Урматтуу Facebook колдонуучулар, мына таң аткандан кеч киргенге чейин сиз менен прямой эфирде алып берип кызматыңыздарда болдук. Бирок бүгүнкү күнү дагы Кыргызстандын келечегине балта чапкан күндөрдүн бири болду. Акыйкатчылык орногон жок. Мен дагы да айтып кетер элем, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович өзүңүз колго алып, мыйзамдуулукту орнотушуңузду биз суранабыз сизден. Эмне дейбиз? Үмүт өчпөйт. Кудай кааласа дагы да болсо, эртеңки выбордагы күндөрдагы мен ойлойм БШКны дагы биз эл карапайым эл колдойбуз. Акыйкатчылык орносун деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Ушудан пайдаланып бүт соцтарма колдонуучулары жана биздин тайпанын көрүүчүлөрү дегеле кыргыз эли өзүңүздөр мындай борбордук шайлоо комиссиясы сиздердин артыңыздарда эл турганын да бир аз байкап кетсеңиз болот. Аны дагы Чоң Азат саясий партиясынын лидери дагы баса бекереп айтып кетти. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн урматтуу кыргыз элим. Кудай буйруса жакшы күндөр алдыда.